Бекти сотко берсем мас экенимди далилдей албайт. Коомдук ишмер Асол Молдокматова жакында эле коомчулукта талкууга түшкөн Бекбор Биев менен мугалимдин ортосундагы түшүнбөстүктү чагылдырган видеодогу мугалим менен кабарлашкан. Мен анын түртүп жибергенине деле маани бербейт элем. Адам кандай болсо өзүн көрсөтүп коет эмеспи. Мени ыза кылганы мас деп айтканы болду. Бекти сотко берсем ишимди ичкенимди далилдей албайт дейт мугалим. Булак Сокол Медиа. Я хочу вас прежде всего поздравить с Днем Учителя, который прошел. Знаю, что какой-то инцидент небольшой произошел, но вы не отчаивайтесь. Хочу поднять вам настроение. Да, я вам завтра направлю подарочек. Мен андай деле жакын өзүм албайм, ал өзүнүн маданиятсыздыгын көрсөттү. Биринчи очокто, экинчи очокто мен аял киши менин анан өзүн акташ үчүн мени мас деп, мен мас эмес болчумун, доказ эте албайт. Эгер мен сотко берсем өзгө. Ну не переживайте, я вас как женщина, как учителя, как педагога уважаю, поздравляю, желаю вам здоровья, добра, чтобы вы всегда улыбались, хорошо? Хорошо. Не расстраивайтесь. Я вам направила подарок, вам завтра привезут наряд красивый. Пусть он вам поднимет настроение. И знаете, что мы, женщины, всегда друг друга должны понимать, всегда поддержим друг друга, правда? Спасибо. Улыбайтесь. И спасибо вам большое за ваш труд. Ладно. Спасибо вам тоже, спасибо за то, что вы правильно поняла и хорошее слово написал, я прочитал ваше интервью. Спасибо большое. Понимаю вас. Үйүнөн чыгарылып жаткан аял эси ооп кулады. Бишкек шаарынын аймагындагы жаңы конуштардын биринде үйүнөн чыгарылып жаткан аял эси ооп кулаган. Бизге маалымдаган коңшулардын айтымында соттук териштирүүлөрдөн соң үйдү буздуруу чечими чыккан. Маалыматка ылайык эсин жоготкон аялдын колу бычак менен кесилип, кан басымы жогорулап кеткен. Айыл тургундары билдиргендей, алар жашаган бардык турак жайлардын документтери кала бийлиги тарабынан бүткөрүлүп бериле элек. Сакал койгондо эмне кылышат булар, айтпады төлөп беребиз деп. Карачы мына жататын экен, мына. Карачы оларды. Мыналар келип алып эме. Жаңыл айтты го, төлөгөндө алыңыз. Жат. Иргиси койду сен кайра жигишине. Мунчу жылан эме деп. Kim sizler? Çıktılar. Çıkmayız. Nege çıkıyoruz? Çıkmayız. Biz şu yerde jitelim. Biz jitelim. Çıkmayız. Biz şu yerde jitelim. Sizler жалдан келдиңер, байбалар. Ошондо болуп келген үчүн ушулар көмөк алып чыкты. Жалдан келдиңер. Büyü olasın. Düşünemez, büyü olasın, altta otur. Бул күйөө аласы болуп эле калып кайтып не деп атасың? Мен ишим бүтө элек да, дагы чыгарышым керек. Мен бекерле чыгарып берем, бак. Бар эчкилай. Закон. Акча төлөп чыгарып берем. Азыр бүт эме соц тармактардын баарына кое бериш керек булардын баарын. Бүттүгүнө. Жатчы. Жат. Geldiler, hiç kim başına düşüyorsun bundan. Çıktılar, grupadan karalan deb жатtılar. Көп болсок жакшы, ушундайда достор. Эмнеге бул жердеги жөтөлөр карап отурганда булар карабайт? Чыгарып чыкпайбыз. Bu жаққа тиешесі барлар. Sonra sizlerin тиешеңер бар ма? Бар. Қандай тиешеңер бар? Мен тууганым. Биз да тууганыбыз жакын. Туугандар шапкачан алар. Туугандар келип туралар келип турбайбы? Турат мына тууганыбыз Егер бар. де сіздер бұл жақтан жүктерін бар, сыртқа шығарыңыздар. Жардам берсеңер беретін. Гүлнур. Машалла, кызым барына карап коюшат. Машалла, кызым бар.
Күйөөң кактай? Ал эми тиңдин оперлери мас майорду жеткирип барышканбы? Өзү болбосо ичип алган беле. Сопровождение менен бардык го майор абдулин көрдүң. Булар Алабинский бир кезде иштешкен ушу оперлер экен. Брат, сен сопровождение болчу эт го. Көрдүң досум эй, байкачы. Не простой майор, өзүң чоңойткон майор го досум эй. Карачы, сопровождение менен кетип барат экен. Көч органдары Каныбек Туманбаевдин сары изине түштүбү? Унаа ишканасынын директору Руслан Жокоев мыйзамсыз баюу жана коррупциялык схема түзүү боюнча айыпталып камакка алынган. Бул кадр үй бүлөгө жагын мамилелеш экени каңкууланып келген эле. Чиновниктердин арасында кызуу талкуу жаратты. Коомчулук таң калууда. Көп өтпөй Садыр Жапаров коррупцияга каршы күрөштө эч кимди аябай турганын айтып маек берди. Эгерде жеп ичүүгө байланышкан материалдар аныкталса, ким болбосун жоопкерчиликке тартылары ачыктала баштады. Мындай жагдайда көч органдарындагы кыраагы кызматкерлер Каныбек Туманбаевдин сары изине түшүү менен сенсация жаратышабы? Азырынча кеп кетти. Президенттин иш башкармалыгында эсеп касыптар, ипотекалык үйлөрдүн салынуусу сыяктуу көптөгөн иштердин каржылык жагына кызыккан атайын адистер жөн жерден баш көтөрүшпөсө керек туурабы? Эмесе Каныбек Туманбаевдин көмүскөдөгү аракеттерине абай сала туралы? Азия News гезити Булакарова Кежи. Билим берүү министрлиги 80 000 ноутбук сатып алат. Билим берүү жана илим министрлиги мектептердин 80 000 мугалимин ноутбук менен камсыз кылууну пландоодо. Буга байланыштуу мекеме ноутбуктарды сатып аларын жарыялады. Министрлик адегенде жеткирип берүүчүлөрдөн жана даярдоочу заводдордон коммерциялык сунуштарды күтөт. Анда жеткирүүнүн мөөнөтү да көрсөтүлүшү керек. Бул аракеттер министрликке ноутбуктарды сатып алуунун алдында анын баасына мониторинг жүргүзүүгө жардам берет. Баалары көрсөтүлгөн сунуштар 11 октябрь саат 14:00 чейин кабыл алынат. Ноутбук даярдаган тараптар же ноутбук менен иш жүргүзгөндөр сунуштарын edu.mail.gov.kg дарегине жөнөтүшү керек. Баары жооп берет буюрса баары жооп берет баары жооп берет акыйкаттык жок. Жаштар менен күрөшүп атат. Садыр Жапаров сөзсүз түрдө бүгүнкү күндө шайкасы менин ордума келет. Камактагы журналисттерге сот өкүмү чыгып, Болот Темировдун жубайы 6 жылга эркинен ажыратылды. Бишкек шаарындагы Ленин райондук соту бүгүн 10 октябрда айт десе менен Темиров Лайф басылмаларынын камактагы журналисттерине карата өкүм чыгарды. Журналист Болот Темировдун маалыматы боюнча, анын жубайы Махабат Тажибек кызы 6 жылга эркинен ажыратылды. Алардын уулу социалдык коргоо кызматынын көзөмөлүнө бериле турган болду. Ал эми журналист Азамат Ишенбеков 5 жылга эркинен ажыратылып, Айке Бишекеева менен Актилек Капаровка 3 жыл үй камага белгиленди. Бул журналисттердин баары номер 1 тергөө абагында болчу. Ички иштер министрлиги 2023 жылдын 30 декабрында айт десе жана Темиров Лайф басылмаларынын социалдык түйүндөрүндөгү баракчаларына жүргүзүлгөн мониторингдин жыйынтыгы менен журналисттердин үйлөрү тинтилгенин билдирген. Иш массалык башалмандыктарга үндөө беренеси менен козголуп, 11 журналист камакка алынган. Кийинчерээк алардын ичинен айрымдары үй камагына чыккан. Алар Тыныстан Асыпбеков, Сайпидин Султаналиев, Жодар Бузумов, Максат Ажибек уулу, Жумабек Турдалиев, Акыл Орозбеков, Сапар Акунбеков. Булак Баракелди.